Атайын кызмат аралыктан эле сиздин смартфонду бузуп кире алабы? Колдун учунда тийгизбей туруп, кандайдыр бир вирус киргизип, ошол аркылуу ичиндеги маалыматты алып турушу мүмкүнбү? Мейли УКМК эмес, кайсы бир шылуундар деле. Мунун жообу биз ойлогондой жөнөкөй эмес. Негизи ошентип деле коюш мүмкүн. Бирок смартфонумуз жамыланган болсо, аларга өзүңүз көмөктөшпөсөңүз эле мындай бузуп кирүү өтө көп акчаны талап кылат. Жана көп учурда мүмкүн эмес десек да болот. Эң маанилүү эки нерсени эстен чыгарбоо керек. Смартфонумузда дайыма системанын акылыктуу жамылануусу болуш керек. Такта айтканда Android же iPhone жамылоонун жаңы версиясы даяр деген картчы берсе, болушунча тезирээк телефонду жамылап коюңуз. Жамылоону артка жылдыра берсеңиз, атайын кызмат эмес, кайсыдыр жертөлөдө отурган жап-жаш программист эле смартфонумузду бузуп коет. Ал телефонго тырмагынын учунда тийгизбей, асызыраак смартфонду автоматтык түрдө аныктаган атайын программаны эле жөнөтө салып бузуп кирет. Бул биринчиси. Экинчиси, аты жыты белгисиз эле бирөөлөрдөн түшүнүксүз SMS же шилтемелер келсе, эч убакта баспаңыз, кирбеңиз. Же телефондун жөндөсү бир суроо жөнөтсө, сиз ага түшүнбөй жатсаңыз, дайыма жок деген жоопту тандаш керек. Анткени сиз өз ыктыярыңыз менен кайсы бир зыяндуу программаны орнотууга макулдук берсеңиз, акырында өнөөрү дагы өзүңүз болосуз. Баса, бир нерсени унутуп баратыпмын. Эгерде маал менен телефонду жамыла деген билдирүү келбесе, демек өндүрүүчү жамылууну камсыздабайт. Мындайда смартфонду чыгарган компаниянын сайтына кирип, сиз көтөргөн канчага чейин жамыланарын текшериңиз. Мөөнөт сомуна келген болсо, жамы телефон сатып алуу керек. Өзүңүзгө белек кыласыз демек. Анткени жамылоо мүмкүн болбой калган смартфонду көтөрүү кооптуу. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Силер менен сүйлөшүүгөн экстремист Ринат Тухватшин болду. Бул видеого лайк басуу, бөлүшүү кооптуу болушу мүмкүн. Анткени менин ишмердүүлүгүмдү Кыргызстандын соттору экстремисттик деп тапкан. Чоң рахмат.